Тренер болгон максат ушу Жети областтан зал ачканда Жети област деген зал жок да. Ошол залды ачып ар бир областтын балдарын ынтымакка чакырыш болчу максатым. 2021-жылы Кыргызстандын желегин бийик ареналарга желбиретүүгө аракет кылабыз. Иншалла Кудай буйрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ой бар. Кудайга шүгүр, 2020 ушул Белгурду алганга жетиштик. Алланын буйругу экен. Иншалла дагы жакшы ийгиликтерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз элим. Бүгүн Жети област биримдиги спорт клубуна келдик. Жигиттердин ийгилиги жана ошондой эле кандай машыгуу кылышат, кантип ийгиликтерге жетишет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, биздин каналга катталыңыздар. Спорт биримдиги Жети област биримдиги алга. Ассаламу алейкум, мен атым Абдыкадыр Султан. Ушу Жети област спорт клубунун тренер болгом. Ушу зал ачылганда Кудай кааласа 1 жыл болуп атат. Колумда 45 бала тренировка бар. 45 бала кылып, ушу Кудай кааласа 7 пояс алып койдук. Любительский бойдон 27 бой алдык. Результат жакшы болуп атат пока. Ушу кээде утуп, команда боюнча Кудай кааласа барган жерин алып келип атат. 2 месте, 3 месте, 1 месте болчу. Ошол Кудай кааласа жакшы бар жолу. Өзүм спортко ММА'ге келгенине 5 жыл болуп атат. Мастер спорт боевой самбодан Москвада. Башта борингде күрөшүп жүрүп, грепплингде жүрүп, спорт көрүп болгон. Жашымда ушу күрөшүп жүрүп болчу көчөдө. Тренер болгон максат ушу Жети областтан зал ачканда Жети област деген зал жок да. Ошол залды ачып ар бир областтын балдарын ынтымакка чакырыш болчу максатым. Балдарды ушу ынтымакка чакырып, биз-биринен ынтымак кылып, ошо бар жок ынтымакта болсун деген ойдойм алгам. Кудай кааласа биз ниет кылып атабыз, эми бой болсо кыргыз менен ушпайда тургун башкаласын ушап кыргыздар ынтымак болуп атат, залына Жети област болгон эми ниет кылып атабыз, эми айда жок любительскийде өзүбүздүкө менен ушабыз. Кийин жакшы бойлордо, чоң бойлордо өзүбүз жеңе алабыз, Кудай кааласа иншалла. Assalamu alaikum Kırgız elim, men Kalidinов Амангелди. Жети област биримдигинде тренировка кылып машыгып келем Москва шаарында. 2020-жылы 3 ременди алууга бизге насип эткен экен, Аллах таалам. 2021-жылы Кыргызстандын желегин бийик ареналарга желбиретүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум Кыргыз элим, мен Өзгөнбаев Элдербек, Москва шаарында тренировка кылам, Жети област биримдигинде. 2020-жылы Кудай кааласа жакшы ийгиликтер болду. Мына курдун ээси болдум 2020-жылы. Кудай кааласа дагы 2021-жылы
жакшы ийгиликтерди көрсөткөн аракет кылабыз иншалла. Альхамдулилlah, баары жакшы. Тренировкалар болуп атат. Агайыбызга чоң рахмат. Жанар менин агам бар бул жерде, Залкарбек деген, Аркозбек Залкарбек. Ошого да чоң рахмат, мага поддержка берип, жардам берип, бойлорго ошо баарына аракет кылып, өзү да учуруп атат. Иншалла дагы жакшы ийгиликтерди көрсөткөн аракет кылабыз. Кудайга шүгүр, 2020 ушул Белгурду алганга жетиштик. Алланын буйругу экен. Бул 2021ге койгон максатым чоң ареналарга чыгуу мен үчүн. Кудай буйрса жакшы деген ийгиликтерди жаратабыз. Ушу 2020 ушу залга келгенден бери ушу биринчи курдуга ээ болдум. Ушу Султан агайдын колунда тренировка кылабыз. Аллага шүгүр. Келгиле тренировка кылгыла. Иншалла Кудай буйрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ой бар. Кыргызыбыздын желегин дагы көп жака желбиретебиз деген ойдобуз. Ошо спорт менен машык кыла, келгиле. Жети область биримдиги алга Кыргызстан. Жети область биримдик, бул деген спорт мейкиндик. 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 Ассалому алейкум досум, бизде сонун жаңылыктар. Жети жерден биригишкен майкелерге ысык салам. Кыргызымдын жигиттери оттой күйүп жарык чачкан. Сен да кошул биримдикке көтөрөбүз бир багыттан. Түндүк түштүк бөлүнбөсүн, бирге болсун алга кадам чачырабай. Бир муштунда биз жетели алыстарга жардам берип, өз элине сен да кошул угуп жасаң. Спорт мейкиндик жардам берет өсүп жаткан жаш уланга. Мен кыргызмын, сатылбаган сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек. Ар күн сайын чоң азатка аттанам. Жети область биримдик, бул деген спорт мейкиндик. Мынакей достор, Москва шаарында Жети область биримдиги залын жигиттер кандай кылып машыгат, кантип тренировка кылышат, бардыгын көргөз алдык деп ойлойм. Москва шаарында кыргыз жигиттерибиз биринчиден жумуш кылышат, экинчиден залга келип тренировка кылышат, 12 сааттан иштеп, 2 саат, 3 сааттан тренировка. Ошентип, мына ушундай талыкпаган ийгиликтин мээнеттердин артынан ийгиликтерге жетип атат. Жети область спорт клубуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жети область биримдиги алга Кыргызстан. Биздин каналга катталганды унутпайбыз. Лайк, комментарий, ой пикирлер болсо жазыңыздар. Алга Кыргызстан, Жети область биримдиги. Oyunda
айдыгер карабай жардамын аяй